Арбаңыздар мекендештер, урматтуу мекендештер, Кыргызстан Россия тарапты Евразия экономикалык бирикменин соту аркылуу сотко берди. Бул тууралуу бүгүн кичинекей маекте сүйлөшөбүз. Бул дагы кичинекей болсо Кыргызстан үчүн жакшы сигнал, мекендештер үчүн жакшы сигнал. Сөз баштардын ачында 20 секунд реклама көрүп коюңуздар, андан сөз уланталы. Салам мекендештер, арбаңыздар Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендештерге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө. 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегин да жазып коем, телефонду да жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн Кыргыз Республикасында жогорку кеңеште социалдык камсыздоо комитетинин отурумунда Кыргыз Республикасынын обязательное медицинское страхование фондунун жетекчиси Муканов Азамат жыйында айтып кетти. Кыргыз тарап Россия, орус тарапка сот аркылуу тынчсыздарын биргирип, сотко берип, кыргыздардын Россия Федерациясында тактап айтканда мигранттардын, мекендештердин укугу бузулуп жатат. Андан тышкары медосвидетельствование ОМС балдарга бербей жатат деп сотко бердик деп айтты. Соттун чечими 2 жумада чыгат. Кудай бурса бул мекендештер үчүн, сиздер менен биздер үчүн абдан жакшы жаңылыктардын бири. Негизи Евразия экономикалык бирикменин алкагына кирип атканда бизде 4 боштондук берилиш керек болчу. Бул адамдардын эч кандай тоскоолдугу жок. Россия Федерациясына жана башка өлкөлөргө, Евразия экономикалык бирикменин өлкөлөрүнө кирип чыгуу. Экинчиси акча каражаты кирип чыгуу. Бул да чектөө болуп атат. Акча каражатын Кыргызстанга толугу менен которо албай атабыз. Аэропорттон 10 000ден ашык акча алып кете албай атабыз. Үчүнчү Евразия экономикалык бирикменин кызматы болсо бул товарларды кириш үчүн Казакстандан товарлар кирбей атат. Жана төртүнчүсү бул кызмат акыларын дагы эч кандай тоскоолдугу жок кириш болот. Бул жерде көпчүлүк мекендештерге белгилүү. Биз кыргызстандыктардын Россия Федерациясында көп учурда ошо бирикмеде кабыл алынган принциптер иштебей жатат. Бул боюнча кыргыз тарап чоң сигнал болду. Менин оюмча жашынакай жыйынтык болот деп ишенебиз. Дагы күтө туралы 2 жумадан кийин жыйынтыгы, соттун жыйынтыгы чыгат. Чыккандан кийин силерге дагы жарыя кылабыз. Жана андан кийин орус тарап кандай ошол жыйынтыкка реакция кылды, аны дагы Кудай буйруса айтып беребиз. Сөз аяктардын астында кичинекей жарнама. Кыргызстанга барып жүк бербейбиз, дары-дармек, документ бербейбиз, аэропортко барып, анан бирөөнө жалдырабыз. Осман экспресс деген уюм бар, 700 рубльдан баштап Кыргызстанга бир күндө жеткизип берет. Волгоградский проспектте, телефон номери +7 903 146 0003. Миграция жаатында жаңылык болсо айтып турабыз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.